Mikrofonu көтерген емеспін. Сау болып тұрғандар, менің атым Бекберген. Курткам менен шапкам чечмелүү коюп болот. Дагы бир 10 күн дагы кыдырабыз. Жесол керек болот. Ооруп калсаңдар. Ошол турганда кечириңер. Ноокаттар салам алейкум. Биз менин атым Бекберген. Могу 2018 жылдан бери клуб Малина деген фирма ачып, ошол фирманы жетектеп, ошол клубника Малина жалпы эле ягода экспорт кылып жүрөт. Акыркы жылдары ушул ягода тармакта экспорт боюнча эң алдыңкы фирмаларга киребиз. Эми дыйканчылык боюнча мен ноокат элине акыл айта алам. Өзү дыйкан элиңер, баарысын билесиңер. Азыр Айшеге да сурап көрүп атасың, жер кандай, жер мындай деп. Бирок силер Айшени жакшы билесиңер. Бирок да сынап сурап атасың, билейм. Ошол үчүн андай биздин билим деңгээлибизди текшерген суроолор көп бербейт. Биз үстүртөн экономикасы жөнүндө, пайдасы жөнүндө маалымат беребиз. Ошол турганда биз могу быйыл өзү ягода менен иштегенимде мен кичине кыскараак историямды айтып кетейин. Ягода менен иштегенимде 2009 жылдан бери баштадым. 2009 жылдын студент кезинде баштадым. Өзүм дагы мигрант болдум, бирок көп мигрант болгон эмес, 4 ай эле. Анан ягода менен баштаган 2009 жылдан бери. Дыйканчылыкты билбейт айтпагыла, бирок дыйканчылыкта жакшы иштегем. Ушул 2 гектар жерге жер алып, ошондон помидор, огурцы, клубника был, анан кийин помидордон бир сыйра банкрот болуп мен анан ошо клубун айтарга бөлүп кеткен. 2012 жылга чейин дыйканчылыкты майынча карайбыз, жүзүбүз жакшы болуп жүрөт. Анан ошо өзүм чыгарган товарымды базарчыктерге алып чыгып сатып жүрүп, кийин Алматыга чыгып, анан ошентип экспортко көбүрөөк басып жасап. Эмне себептен? Себеби дегенде бизде дыйкандар көп. Сатқан жоқ. Жакшы системага коюп, көп саткан адам жоқ. Анан ошол жагынан биз баардык ошол жагынан багыт алдык. Сатуу жагын кол алгам. Мен дыйканчылыкта азыр 1,5 гектардай майнам бар. Атамдын 50 соток ежевикасы бар. Ошону эле карайбыз. Ошол эле 2 гектар нормально эле. Бирок бизге ал мындай эле жетет. Өзүм командамдагы балдар бүт бул экспорт иштешет. Бул клубника заготовка кылышат, майна заготовка кылышат, ошол экспорт кылышат. Күнү-түнү уйку жок. Апрелдин 20-сынан баштап кар жааганга чейин бир да күн дем албайбыз. Майрам, той деген бизде болду. Себеби дегенде бул клубнай менен майна бул скоропорт. Бак бузуп кетти. Бүгүн кабыл, эртең жарабай. Өзүмө проблема. Ошон үчүн биз дыйкандарды да эс алдырбайбыз. 30 болобу, 9 май болобу, кандай майрам болсо дагы токпойбуз. Айтпайт карабайбыз. Айтпайт да айтпайбыз. Себеби дегенде бизде жумуш ушул. Балдар эс алып. Жамгыр келе, жамгыр катап жаап, тербей калса ошондо гана иштебей калабыз. Ошол кыскача. Азыркы учурда мына быйылкы жылда бери 4,000 тонна экспорт кылдык. Россия Казакстан. 4,000 тонна деген бул 4 миллион килограмм деген түшүнөт. Основной бул товарыбыз клубника болуп эсептелет. Клубника, майнина, каракат бар, анын арасында ежевика бар. Черешняны да быйыл коштук. Черешня да патент көрүлөт. Азыр жалпы эле силерге ушул пайдасын анан кийин кантип сатабыз? Сатуунун кандай түрлөрү бар? Ошол боюнча маалымат берип бул биздин максат. Эми биздин максат биринчи очередде бул миграцияны кыскартуу. Мен азыр неде бир акем келип 2 күндөн бери бизди колдоп жүрүп, миграциядан келдим деп ушул нерсени кылайын деп атам. Значит, биздин максат иш ашоо. Ушул Россиядан биздин туугандар келип ушул Кудай майна менен аракеттенебиз. Азыр көңүл баштады. Bizde ikisinden bu içki migrasya var. Geçen yıl bakayım varanda soğuş olan yerlerde 30% değil, çüğü göçük oldu. Oşol kaya kaydaş etmiş. Onlar oşel, hükümet oşol büyüğü var. Bizde de var. Bu zaten de çüğü var. Oşol hatta bozuklar. Oşol geçik oldu.
Ошон үчүн биз ушул жерде клубники алсак, малина алсак, ушул жерден дагы экспортко чыгабыз деп атайын келип. Экинчиси бул аз жердин натыйжалуу пайдалануу. Азыр биздин гектарларга жерибиз бар, бирок пайдасы биз үчүн нормальный болушу мүмкүн, бирок натыйжалуу жакшы пайдалана албайбыз. Жерлерибиз азыр көрөсүңөр, эми клубника малина боюнча да расчетторун беребиз, 10 соток жерден канча пайда тапса болот. Эми может бизде андан да көп тапкандар бар. Анан бул Кыргызстан тоолуу жер болгондуктан бул экологиялык таза продукция чыгаруу, анан элге жумуш менен камсыздоо, бул дүйнөлүк базарга чыгуу, анан жалпы эле элге кызмат кылуу максат. Ушул боюнча Кыргызстанда жүрөбүз. Анан биздин дагы азыр бул Айша жалпы маалымат берип кетти. Мен 10 соток жерден канча клубникадан пайда келгиздер болот. Ошол боюнча да кичинекей маалымат берип кетейин. Клубникадан канча пайда иштеди болот, малинадан канча пайда иштеди болот. Азыр ошол боюнча немелерди. Бизде бул жалпы эле клубника боюнча да бизде быйыл бир көйгөй жаралды. Баткенде билесиңер клубника кылышат, оштор кылышат, жалбырактар кылышат. Өзүбүздүн местный сорт, жайдары деп коюлат бизде. Бизде ошол жайдары сорт өстүрүшөт. Анан ошол кулпунайды биздин өзүбүздүн жайдары кулпунай. Бул жанагы Алишер айтып аткан кеч үшүнчү сорттор бар экен биздин жайдары сорт. Ошол клубниканы жүзүндөгү сатыш буякта түштүктө проблема жаратат. Слайдтын ичинде жатыр. Эле ошол жака неме болот да. Бул анан кийин бул азыр бул шартта жана берип түшүндүр керек. Биринчи силерге сатуу боюнча айтып коеюн. Анан кийин ошол жака кайсы сорт текшерейин. Сатууда биринчи ушул биздин местный клубника жүзүндө проблема жаратат. Эмнеге дегенде бул жакта күн ысык болот экен дагы, клубникалар кичине майдараак пышат экен дагы. Күн ысыктыгына байланыштуу эрте пишип кетет. Майда болуп пишет. Анан быйыл Баткендин алдын көрдүк жүзүндөгү. Анан күйдүн клубникасына жетпеди. Майдараак болду да ошол жака жеткенге чейин клубника качестволук жоготот. Качестволук жоготкондон арака экспорт кылган уже жарабай атат. Биз Казакстанга киргизип барбайбыз. Анан ошон үчүн мен туугандарга түштүк тарапка көбүнчө тез сорт сунуштум. Эрте пишат. Дик десеңер жыйнап аласыңар болду. Анан азмас тоол тараптагы туугандар эмизди кечки жана күзгө чейин түшүп турган клубниканы берип десеңер, ал клубникаларды мындай бош алып чыгып, ноктун базарына алып чыгып, конкуренция аз кезинде сатсаңар. Ошол маселе бар экен. Анан бул жакта бизде ошон үчүн себеп дегенде азыр күй менен көл ягайларга ушунчалык басымда. Алардын жайгашкан жери экспортко өтө ыңгайлуу. Нарга границага жакын. Бул жак Кытай, бул жак Россия, Казакстан, азыр бул жак Өзбекстанга жакын. Көл менен жайгашкан жери. Ошон үчүн жүзүндөгүсүнө биз конкуренция боло албайбыз. Бизде жүзүндө күй менен көл менен иштеген ыңгайлуу. Бул жакта жүзүндө клубника чыгып алсаң, ал жака жеткиче товар качество жоголот, нарга дагы экспорт кылыш керек. Кылсак болгону баасынан разница болуп калсын. 100 сом болуп турган болсо, 200 сом болуп турган болсо, 50 сом, 20 сом разница болуп калышы мүмкүн. Бирок муну тикке деп айта албайм, мен айта албайм, бирок сатуу жагында ушундай көйгөйлөр чыкты. Анан былтыр жок жерден бир сорт популярный болуп кетти.
Barmena YouTube kanalından gözlemeye sayt çıkardık. Bu Mitsunova деген сорт. Mitsunova bu Nemesi de bu sortu. Bu klubnikanın da özgöçölüğü bu dağındı. Bunun taban eviydi, Slavin olsa da dağınmış. Rusya'dan da şu klubnika sıraladı. Bu жазында bir de düşünmede duran klubnika. Bu общий расход bizim учетта 26 eseti где-то 180 миңдей расход eseti 10 сот жер. Бирок августта пишсеңер эми 1 гектарда biz 5.000 10 sottukta biz 5.000 uçluk köçöt öseti 5.000 uçluk köçötün 4.500 gökyüzü dağıtın 300 gramdan bergende 1 tondan 350 kilogramdan bergende. Bu 200 tondan satılap turan bolsa endi başında bu kımmat satılap maydalanıp кеткенден акырын средний 200 tondan 1300 айданда туран болсо 270. Bu birinci yılda sizler расходун арды жаап 100 000 пайда чыгат десеңер. Бирок силер могу 180 000 деген расходду кылбайсыңар да. Силер өзүңөр кылып турган нерселер бар. Бул эми могу бассейн өзүңөр колгон менен базар удобрение биомус дегендей ошол нерселерден расходун кыскартсаңар болот. Биз бул жерде максималдуу расход алдык да. Анан доходу минимальный эсептейт. 3-cü yıldan уже 3-cü yıldan başlap sizler таза пайдаға иштейсиңер. Bunun işi köçөтү да пайда. Bundan арака уже sizler 30 соток, 40 соток, 50 сотка көбөйүп кетсеңер болот. Могу жерде Мухаммед эле отурат, 30 соток жерден 2 гектарга чейин көбөйүп. Өзү ошо 30 соток жерден көчөт чыгарып, дальше дагы көбөйүп кеткен. Көчөтүңөргө иштетиңер болот бул жерде. Анан кийинки сатышка bunun altı Alişer aytып аткан альбион сорты. Альбион эми күзгө чейин түшүнбөдө, салкын жерде эгер жаш түшүнбөдө турган болсо биз 0,4 граммдан эсептейт. Демеси эң кичи жылда бул мисалы быйыл отурсаңар, быйыл күзүндө Алишер айтып аткан 150 грамм, 200 граммга чейин түшүнбөдө. Экинчи жылы бул толук түшүнбөгөндө 400 граммдан түшүнбөдө эсептейт. Anda 500 köçöt gökdöpü biz başlıyoruz. Emin bu dedi açalım 10% gökdöpü almayıp bu Avrupa'dan gelen köçötlerini hissettik. Avrupa'dan gelen Friga, Tondurman köçötlerini hissettik. O şunda 280 bin çıktı da bu. 100 bin köçöt kımbat aylandı. Bu birinci yılı 3 milyon 600. 3 milyondan payda getiriyoruz ki iddiamda. 100 milyon payda getirgenler var mı hektar sanırım? İyi böyle. Bu klubnika boyunca ben расчетunu yapıyordum. Anam klubnika boyunca Alişer terik malumat verdi. Bunun bizim de расчет yok. Paydasını ayıp koyup. Anam köçöt Alişer'in bazası sizlerge jardım. Özü Alişer uçtu şeyden bulup ошонун балдарынан совет алып, сопровождение кылдып, кандай сорт керек, кандай тигизден, кандай өстүрөт. Ошолор акырына чейин кошоп койду. Анан малина бул жерде малина кызыккандар көп болуш керек, себеби дегенде бул биз малинаны пропаганда кылып популярдуу болуп кетти. Бул малинанын түрлөрү бизде жергиликтүү, анан кийин Колька, Маравела, Полонез, Мапема, Шикипа деп бөлдік. Жергілікті деген биздин бул Карамжайдын месли сорду. Анан Бишкектин месли сорду. Ал малиналар өстүрүүгө болот. Бирок ал малиналар экспортко чүйдүккө нормально эле пока иштеп атабыз чүйдүккө. Бирок Карамжайда экспортко такыр жар бар. Даже Карамжайдан ушул норма калкыга кече суу иштейт. Аны Россияга түшүрүп чынында кыйын. Biz oranda Karamjay'da Bişkek'e жеткенде көп әрекет қыламыз. Жоқ Бишкекке жеткенде машиналар қып-қызыл болып ағып, қапталдарды су ашып, анан варенье қыламыз да. Бұны эми Karamjay'дыкын не себептен бізде ушул жаңы сорттор бар. Жаңы технология өтүп бар. Себеби дегенде мындай да, бізде бардық эле Кыргызстанда ушундай неме бар.
биздин экологиябыз таза, биздин алмабыз даамдуу дейбиз. Жок, алмабыз албай жүрөбүз, айч. Албайт. Жок, биздики жакшы. Курт жеген сөз даамдуу болот дейбиз. Бирок курт жеген алмабыз эч ким албайт. Майлина да бул биздики даамдуу дейбиз. Бирок суу чыгып жетпей аткан болсо даамын кимге берет? Эгер биздин элдин экономикасын көтөрөбүз десек, биз жакшы транспортировкасы жакшы, переработкага да туура келе турган көчөттөрдү сорттоп отурбуз. Эми жергиликтүү сорт пока акчаңар жок болсо, жергиликтүү сорттон азаттан баштап акча чыгарып көбөйүп кетсеңер. Эгер бирок нукаттын эли бай эле болгон, бир күндү сатып эле нормально баштап, жакшы эле акча салып, уй кулак берип калат атпайбы? Анан жергиликтүү сортко деле мен жаман айта албайм. Ушунга чейин биздин термин өткөн. Бул кордо биз дүйнөлүк рынокко чыгабыз десек, жок эле дегенде Средний Азиянын рыногуна чыгабыз деген болсо, биз сөзсүз түрдө Европанын сортторун текшеребиз. Анан былтырдан бери биз польканы сунуштап атабыз. Польканы эмнеге сунуштап атабыз? Дүйнөнүн үстүндө бул арка ылдыйда турган Марайва, Полонез, Мампема, Пшиева деген сортторду жакшы сорт деп дачалардан, мындай теплицаларда көрсөтчү, бирок промышленный масштабта гектарлап кылган только полька. Башка сортторду гектарлап кылганын көргөн жок. Европада дагы, Белоруссияда дагы, Россияда дагы көбүнчө полька жашайт. Эмне себептен? Мунун иммунитети күчтүү. Анан кийин көп сортту мындай каприздүү эмес, орус жок. А бул Марайва, Полонез дегендер, булар биздин жанагы промышленный уйлар. Булар фото требует. Ооруларды ошончо карашың керек, ошончо корректечиң керек, дарчашың керек, түшүнүшүң керек, жакшылап карашың керек. Ошондо өзүнүн потенциалын берет. А полькада бул эми дилер промышленный уйлап турган болсо, полька эшек, только эшек. Ошон үчүн муну өткөрүп, буларды эми бизде дүйнөлүк рынокко чыгыш үчүн бул азыркы учурда биз 90% өндүргөн товарыбызды свежий экспорт кылабыз. 10% эле переработка кылабыз. Переработка деген бул варенье кылабыз, кондурабыз. А азыркы эми кызык масштабный Кыргызстан боюнча яга отурулуп аткан мен бир 2-3 жылдын ичинде ушул наоборот болот. 90% переработкага кетет, 10% свежий кетет. Себеби свежий рынок анчалык жебейт. Бул тоңдуруп, чоң заводдор менен иштеши. А тоңдурганга бул тоңдуруу деген бул переработканын деген жүрөгүндө. Тоңдургандан кийин арага варенье кылып кетсең болот. Бияга кургатып же тоңдурганды сатып жүрөт. Ошондой тоңдуруу деген бул мындай айтканда варенье кылсаң кайра тоңдуруп, аны кургата албайсың. Тоңдурудан кийин дальше алып кетсең. А тоңдурууда майлина тоңдуруу. Биздин мына Актөбөгө жашоогөн Кадамжайда холодильник бар, 800 тонна. Ал дагы жашоогөн дыйкандарга уступайт эт. Бизде майлина тоңгондон кийин мондай камок болуп калат, же эң акыркы сорт болот, майдаланып кетет. А бул полька менен тоңдургандан кийин мондай сыйлык болуп калат. Ошонусу кымбат бааланат. Ошонусу кондитерскийлер келет. Эгер биз переработканы экспортубузду, переработкадагы экспортубузду жеңилдетип турган ушул сортторду болот. Себеби дегенде элдин көбү тип атканына байланыштуу биз сөзсүз мына Алишер дагы ошко холодильник куруп атат. Биз жүйгө куруп атабыз. Актөбөгө, Кадамжайда булардын баардыгы кийим бар. Жергиликтүү сорт арзандай калышы мүмкүн. Себеби дегенде муну тоңдургандан кийин кымбатыраак сатылат. Ошон үчүн биз ушул полька сортун сунуштап атабыз. Анан кийинки сайт өтсөк. Бул польканы азыр көчөтүбүз 35 тонна дедик, өзүбүз Россиядан алып келебиз. Бул расходу где-то 110 000 болот экен. Биринчи жылы мындай үйдө варенье кылып туугандарга бергенге жетиши мүмкүн. Экинчи жылы бул эми 1000 көчөттөн 800 көчөттүн аны көктөттүк. Экинчи жылы где-то 1 килограмм 100 тонн берсе, 1 тонн 200 бердик. Средний 170-тен
өткөндө бул 240 миң. Экинчи жылы эле бул расходду жаап да 100 миңге пайда чыкты. Эми сөзсүз түрдө мен капелли кылган болот, тамчылатып сугаруу. Себеби дегенде тамчылатып сугаруунун пайдасы өтө чоң. Биринчи очередь бул жердин кислородун агып кеткен. Анан кийин ошол жерге салган удобрение аркылуу жерди калтырбайт. Анан капелли аркылуу берилген удобрение дагы түз табына жетет. Бізде burada қандай? Бізде арық менен суғарабыз. Бізде су келген болса капеллидің не керегі бар дейміз. Бирок капеллиден пайдасы түшүндүрүлүп 20% жогору. Ошол үчүн капелли болот. Оңой жактары капеллиден көрүнгөн жерге сууну каптатасыңар, бул жагына ортосунан да чөп чыгат, табынан да чөп чыгат. Капелли өтүп турган болсо ортосунан чөп чыкпайт. Анан кийин бир жака конок электен дагы жеңише суга бериш мүмкүн. Кран açıp, жабырдың жабыр. Уақыт сатмайды. Анан анча-мынча жерлерде мына айтып жатат, азыр бизде суу тартыш. Суу тартыш жерлерде бассейн жасап коюп, убагында суу барат. Сууду дагы эконом кыласыңар. Ошон үчүн капелли кылсаңар, бул пайдасы жакшы. Средний балсын 170 сом деп коюлду. Себеби дегенде бизде быйыл чүйдө 150ге түшүп кетти. Кадам жайда 220 болду. Анан биз ортосун алдык. Ортосун 170 расчетун алдык. Эми кадам жайда 220 болду, бүгүнкү 220 деп койсок болот. Чүйдө арзан болду. Биз чүйдөн малиналарды кадам жайга анан Өзбекстанга экспорт кылдык. Чүйдөн наоборот бул жакка. Ошол жактан барып алып кетишти. Западный Конгур, варенье алышты, жарым Өзбекстан алып, Конгур, еще Россия алышты. Бұл Өзбекстан туғанда реекспорт шешеді. Ал бізден алып Конгур, қайра Россия алышты. Бізге өзбек конкурент болады. Өзбектен майна келіп олады депші. Ал бізден алып олады деп. Айтқан деді, ал өздері тұрбай депші. Ошол үчүн бізде заводтар құрылып, өзіміздің рынокты өзіміз алып алып. Анан бул азыр дүйнө жүзүндө эң популярный болуп аткан марайвина деген сорт. Марайвинаны турганда 180 сом, 120 сом, 150 сом деп ар кандай сатышат. Бунда анча-мынча саткан марайвиналарды көрдүк. Алар только менен марайвина деп сатып жүрдүк. Ошол үчүн жакшылап марайвинаны алганда өң болот. Мен атайын барып быйыл Кабардино Алтай YouTube каналдан көрсөм керек. Игорь деген балам бар. Марайвинасын көрүп келдим. Ошол ошомен сүйлөшүп келдим. Марайвина чынында жакшылап караган адамга урожай укмуш. Урожай жакшы берген өмүрү биздин жана кайдагы клубникага жетип алат. Чоң. Анан чынында өзүнүн потенциалы күчтүү экен. Жанагындай жабыктар, неме балаган сактар жакшы болот экен. Эми туганда марайвина тексеңер болот. Эге дыйканчылыкты бар да бул жерде күчтүү болгон. Тексеңер болот. Болгону баасы каныкы менен анан бирдей болуп калса нааразы болот. Себеби дегенде азыр түштүк тараптын көп переработка кетет майына. Башында жаңы чыгып баштаганда Россияга экспорт болушу мүмкүн. Бирок массага кеткенде көбүнчө переработкага кетет. Тундурлар варенье жасалат. Бизде мына жалал оштордагы варенье заводдор бар. Азыр халайдыктер курулуп атат. Значит, көбү переработкага кетет. Анан ушундай кымбат сортто отургузуп алдык. Анан переработкага кетип калса өзүнчө ичиге кетип калбасын деген. Ошон үчүн бул сорттор көбүнчө свежий рынокко, супермаркеттерге расчет алынат. Эгер ушул сорттон 300 ящик 1 тонна, 2 тонна чыгара турган болсоңор, анда муну свежий рынокко экспорт кылсак болот. Бул фурага жүктөгөндө бизде мындай. Фурага жүктөгөндө өзүнүн бир проценттик соотношениясы бар. Bir furага 3300 ящик ягода бар. Ар бир 3 килограмм. Ошол 3300-дөн 2000 клубника болуш керек. Мини малина болуш керек. 300 ящик болуш керек. Анан 10 ящик марайвина алып барып, менин марайвинамды кымбат алып койбой десеңер,
1000 ящик майынан арасында биз аны бөлүп сата албайбыз. Себебинде баардык жактан шүйгөндө тапып жүрөт аны бөлүп баарлайбыз. Эгер 200 ящик 300 ящиктен бөлүп боло турган болсо, биз уже фурага отдельно майова деп чекип түзөп, анда баасы кымбаттаак болсо болот. Анан биз бул сорттарда азыр жайылып атат. Свежий экспорт ушул переработкага берилген майналар болот. Бунун биринчи жылы көчөт кымбат болгондуктан биринчи жылы расходубуз араң көп. Көчөт, жаппени 10 соток жер. Анан кийинки жылдардан баштап бул өзүнүн пайдасын берет. Бунун көчөтү да кымбат, кийин көчөтү кымбат. Анан бул биздин кейс биринчи очередь бул сатууда эмес, өстүрүүдө эмес, бул заготовка. Заготовканы жакшы кылсаң, жакшы сатасың. Биздин товарды даярдоодо Кыргызстанда көйгөй чоң. Азыр силер деле алып иштегендер алма саткандар болушу керек. Бизде клубникада черешняда ушул нерсе бар. Бетин жасамайды. Бетине чоң-чоң цветтер астына майнап турат. Эгер антип заготовка кыла турган болсок, бизде Кыргызстанда өкмөт. Мына мен бизнесмен катары келип, ушул жерден алма алайын десем, силер ошол жерде бетин жасап, астына майнап туруп салсаңар, мен андан сөзсүз барбын. Анан ноқатта жатып жолу жок. Бизде ошол маселе. Мен былтыр эмес мурдагы торговойго келип кыштык жакка баткен жакка барып черешня заготовка кылдым. 10 күн жүрдүм, 10 күнүн ичинде мен чын айтканда болушуп кетедим. Ящигиңи алып, рабочийлерди жалдап, барып дыйкан деп кылыш, топтоо машина аттап проблема. А бизнесмен деген андай нерсе калбайт. Ал акчасы менен келип, тапчанын үстүндө чай жолдуп, фурасын үнөлүп толтуруп берсе, ошо акча санап, таза товар менен келип калат. Биз азыркы учурда биз Бишкекте дыйкан менен биздин клиенттер ошондой шарт түзөбүз. Алар келип, тапчанда жатат, чайын ичип, кечке алып, фурасы толуп, акчаны санап кетет. Машина менен келип, бир да ящик кармабайт. Оно товар жакпады, муну жакты деп алып берет. А бизде андай шарт жок. Меники дыйканда черешня болса, меники деле нормально алып коюп берген там эне келет, балам, аны баары деле алып коет. Анан айлап туруп, алар күтпөйсүң, ошол жерде товар начар. Экинчиден, биякта фураны койсоң, баары көтөрүлөт деп, алып келбей коет. Анан башында 4-5 тонна жүк алгансың, товар келбейт. Анан айлап бааны көтөрсөк, анан кийин кичине келип баштайт, айлап бааны көтөрүп, эптеп нерсе кылган экен. Тандабай эле товар киргизет. Андагы өзү товар черешняда 2 күн болушу керек. 2 күндө фура болушу керек. Клубникада 1 күндөн ашпайт. Ошол үчүн 2 күндө черешняны толтуруп чыгаруу үчүн алып кеткен бизнесмендер ошону пайда көрөт. Анан кайра кайтып келет. Анан ишенип акчаны берет. Даже ошол Россияга толуп акчаны которот. Мына барганча жолуп берген услуга болсончу, ящиктин акчасы мынча, рабочийге мынча расход болмок. Ошондо общий мынча акча которуп, сага 20 тонна жүк жөнөтөбүз. Ошол акчаны которуп, 2 күндө туура чыгыш керек ошол товар. А биздикилер кандай? Акча колдонду, эки келип калыш керек. Азыр 180 товарларды албайт алайчы. 160 издеп ачып анан ошентип атып, анан бизнесмендер күйсүз. Алар кайра кайтып келбейт. Ошол үчүн биринчи очередь биз заготовканы оңошубуз керек. Элдин бейилин оңошубуз керек. Ошол иштегенге балдарды кайрабыз керек. Мына Кудай буйрса биз Баптенден бери уже команда менен иштеп атабыз. Товарларын барганда мен даже карап биздин гарантия 10 сом эмес, 20-30-40 сом кымбат черешняны сатам. Бирок ошол черешняны алган клиент кайра. Ошол менен жүктөйсүң. Мен базардан барып алдым эле, ашмалдай чыгып бит болду. Асты жасалган экен. Курт деген анан мындай проблема. А бул жактан заготовка тазаланган, сортировкада тазаланган, куртуна караган, стандарт кылган. Ошондо проблема болбойт. Зато 20-30 сом кымбатына карап саткандар ошентип сатышат. Клубникада да биз ошондой. Биз бизден иштешкен балдар бар.
клубниканын үстін жасатпайбыз, вообще жасатпайбыз. Челекте қандай болуы ошондой төгүп беребиз. Асты майдалып, үстү дагы майда болуш керек. Үстү чоң, астына чейин чоң. Ант десең, ал клиентти алдасаң, жизнь өзү албайсың. Бизден ушундай объемго чыгып, ийгилигибизди бир секрет ошол. Биз так товар жасап жүрүбүз. Жасагандар чыккан биринчи күнү параттагы курасына жармашып алат, сом берет товар деп. Ал барып төгсө, ал роется да, сонун үстүнө төгсө, асты кооп. Кайра келип ошондо жизнь алып товар деп. Келип ящик башка чакырып, жол берет. Ошон үчүн биз постоянно дыйкандарды ошого контролдойбуз. Жасалат, анча-мынча жасай коет да, жасай койгондордун баасын эң арзан баасы. Арзан баасы жөнөтүп. Ошон үчүн туугандар, товарды даярдоо биринчи очередде. Эгер биз ушул ойлогондой бизнесмендер каалагандай заготовканы кылып берсек, ошондо алар пайда көрсө, бизге кайра кайтып келет. Туугандар, товарды өстүргөндө дагы өмүрдү буруу, таза, жакшы өстүрүп. Анан ошого жакшы сыйнат. Кийинкилер бар. Мисалы айше клеерди сонун өстүргөн адам бар, анан кийин bir-iki ayda bir-iki жолу полясына келбеде, анан кичине өстүргөн адам бар. Агенттиктин менетине жараша баланс керек. Анан кийинкилер бар, эсен клеерди 300дөн алабыз, менетине 300дөн алып бар. Бирок ал жерде клубникадан сайыштайт. Клубниканын качество бар. 350 деген баа болуп турган болсо, значит, ал выше стоит. Анан начар болуп турган болсо, уже 300 стоит. Кийинкилер бар бизде. Мына бул биздин альбомдер алып иш канча турат. Өзүбүздүн несин жайдап клубникадан начар клубникадан. Аны сен альбомды кымбат алып турган иш. Альбомду кымбат алып, бирок альбомду таза. Ошондой качество берет. Мына менин бир классташым бар болчу. Полядан биз өзү апысына полядан. Ал ол полядан ичине общий көңүл бурбайт. Радио көчөткө көңүл. Бул көчөттүн маанайы жок, мунун астына уруп түшкөн биз ошого чейин ошосун. Бирок товар клубда ошончо жакшы болчу. Ошон үчүн кыла турган болсо ошентип таза. Азыр жерде бир бала сурап өтпөйтү. Бул негативно, но нормально деган. Аны вообще болду. Кылган бир тарап. Бактын арасында түкпөйм керек. Себеби бакты дарбаш керек, клубниканы дарбаш керек, бакты сугаш керек, клубниканы сугаш керек. Экөөнүн суу ичкен убактысы экөөнүн дарбасы вообще экөө. Может алмага чачылган дары клубникага ят болушу мүмкүн. Же клубника ушул чачылып калышы мүмкүн. Ошондой нюанстар бар. Кумурска киришин баардыгы ошол даракта болот. Ошону түшкөн. Ошон үчүн кылгана бир тарап кылды. Огороддун чекериндеги картан бутан бутак немелерди дарактар алыш керек, тазалаш. Ойланып тазалаш керек. Ошондой бар. Икса. Эми биз примерный расчётун кылып мындай азыр көбү миграцияда иштеп жүргөн экен. Эгер мигрант айына 35 000 сомдон өзүнүн расходуна сырткары таза 35 000 сомдон үйүнө салып жаткан болсо, 12 айда 420 000 сом салат экен. А 1 гектар жерди бир семья спокойно иштейт. Эгер 1 гектар жерди клубника тегип иштете турган болсо, 7 айда 3 миллион сом пайда болот. Анан биз айына бөлүп койдук, 7 айга бөлгөндө айына 428 000 сомдон айына. Лучше үйдө калып иштеген жакшы. Анан плюс-минустары бар да. Мигрант болсоң ошол жерде ден соолугун алдырасың. Эртең менен 5тен кечки 8ге чейин же кечки эртең менен саат 8ден кечки 5ге чейин, кечки 6га чейин тынбай иштеш керек. Биздин Москвага тынбай барып жүрүп, үлкөн карындаштарыбыз жанагындай фастфуд жанагы кеңесиге кошулган жерде иштешет, байкай. Отурбайт эле. Тур болуп иштешет, кечки. Таксисттерди айламайбыз. Кинолук деп, чын таксисттер эртеден кетчи ошол. Чарчап үйүнө жетпей калат экен, үйүнө жетип уктайт деп, үйүнө жетпей жолдо машинадан оталдырган бойдон калып ушулар. Ал могу миграциянын эмне проблемасы? Айлыкка, мисалы 60 000 айлыкка байлап койгон, билбейсиң адам, өйгө албайсың, күнүндө ошого барып келе бересиң, ошого байланып каласың. Адам өйгө албайт. Лучше ошол нерсени таштап салсаң,
Adam medişe başladı. Ne kadar? Lütfen Kırgızistan alıp. Oşan için biz özümüzün güçlü yapıp daha güçlü yapıyoruz. Elleri görünce Klubnika Malina bölüp durgan olsun, biz yagardı bizde sağlayalım. Niye söyledi? Söylediğinde hazır bu kafurtunu bir Grozny, bir Ukrayna'ya çeyin satkanlarında hayatlar. Oşalar iyi olan oşalar. Kırgızistan'a girişip kıyın. Optovoy точкалар бүт ташып кетебиз. Овощи фруктудан кимдер? Овощи фруктудан деле ошол Азербайжан, Өзбек, Тажик. Ошол керек. Кыргызстан убагында Дордой аркылуу кийим кечээ базарды дөмөшүп калды эле. Азыр учурда ал базарды алдырып баратабыз. Себеби дегенде Кыргызстан ошол контейнердин бычактарын менен базарда калды. Элдин талабы магазин болуп кетти дагы. Тажиктер магазиндерди ачып ошол жакты өтүп кетти. Кыргызстан ал жакты да колдон алдырып барат. Ягада тармакта ошол Кыргызстан жакшылап өндүрүп, оптовый точкаларда ошол Кыргызстан кармагында биз ошого аракет кылабыз. Анан бизде биринчи бул Казакстан рыногуна чыкканбыз. Азыр Казакстанда бир 5-6 шаарда иштейбиз. Много Алматы, Шымкент, Жезказган, Караганды, Астана, Актөбе, анан кийин Ускаменге дагы жөнөтөбүз. Бул Казакстандагы биздин азыр учурда сатып аткан точкаларыбыз. Кийинки Россия боюнча где-то 13-14 шаарда иштейбиз. Мына могу шаардардын баардыгында биз келечекте сатып элек эмес, ушул учурда биз сатып атабыз ушул шаарды. Көбүнчө Кыргызстан, орустардагы точкаларыбыз бар, орустар иштеген, дуңнандар иштеген точкаларыбыз бар. Көбүнчө мисалы Иркутский менен Улан-Удэ дуңнандар иштейт, Кызылда түйүндөр иштейт, калган жерде көбүнчө Кыргызстан. Омскийде орус. Калган жерде бүт Кыргызстан. Опто. Биздики шаар калган продукция сатпайбыз. Bizde oktobr точкалар бар, өзүбүздүн балдар бар. Биз кирсебиз, алар октом майдачуга ройтсалар калат. Ушул шаарларда иштейбиз. Жылына 3-4 шаар кошуп атабыз. Жакынкы жылдары, кийинки жылдарда Кудай буйруса, мына Өзбекстандын кечээ жакын Өзбекстанга барып келдим. Өзбекстан рыногуна чыксак деген оюбуз бар. И Монголияга чыксак деген оюбуз бар. Эгер Өзбекстан рыногун ачып кала турган болсо, силер жанагы күзгө чейин түшүп берген клубникаңарды өстүрүп, Малина менен ассортимент кылып, Ташкентке жөнөтүп берген. Эми көп келди. Намангандын өзүндө эле биз жанында жер. Мына Фергадан, Наманган, Самарканд, Ташкент кылып туруп, биз ушул жакта элди өнөрүбүз керек. Эл Малинабызды алып, варенье кылып, ошо кыш менен варенье жеп чыгыш керек. Ошого өнөрүбүз керек. Бизде Өзбекстандан бүт эле керек деп кабыл алып кетип, Өзбекстан күйүстү. Ошолордун рыногу басып, ошол жерге күйүстү. Анан бул свежий сатуудан кийин бул переработка, кайрыштыруу. Кайрыштыруу жөнүндө аны биз айттык, бул тоңдуруу биринчи учурда. Бул тоңдура турган болсо, анан тургат сактоо болот. Бул тургаттуу жаңы технология, азыр сублимационный сушка деп жаңы ачылды. Азыр ошондой сублимационный сушка деп биздеги мындай сушка эмес, ал башка технология да. Ал сушкага тургаткандан кийин ягоданы сууга салсаңар, кайра өзүнүн калыбына келип барат. Ошон үчүн бизде азыр ушу тоңдуруу боюнча мына Алишер дагы бошко халакет салып атат. Кудай буйруса, Ноқаттын, Малинасын, Алишердин складына келип салат. Бул 300 тоннадай. Алишердики 300 тонна кирип салат да. Мына Актөрекеники 800 тонна. Экөөнүн эле 1000 тонна 100 келет да. Мындайча айтканда силер сата албай калабызбы деген ой болуш керек. Азыр Бишкекте да көп курулуп атат. Кыргызстанга объем керек. Тоңдуруу бизнеси качан өнүгөт? Мындай турганда Россиядагы бир чоң компанияны кармаш үчүн жоба эле дегенде жылына мощности мисалы 2000 тонна отурган болсо 2000 тонна малинаны киргизип берем деп договор кылыш керек да. Эгер мисалы чоң компаниялар бар да, варенье жасап,
Аларга барып менин 100 тонна малина барелия тондурган десем, алар сен менен договор кылбайт. Сенин баан канчалык арзан болсо да сен менен договор кылбайт. Себеби алардын өзүнүн жылына 2000 тонналык контракт бар. Белорустар менен поляктар менен сербтер менен өзүнүн контракт бар. Ошол үчүн алар договор бузду. Биз алардын договорун бузуш үчүн 2000 тонна макул сенин компанияң менен иштейбиз. Круглый год 2000 тоннаны сатып сиздерге айына 2 фурадан же 3 фурадан же 4 фурадан сага заводко киргизип берип турам деп гарант болуп киргизсек, анан сиздер биз менен договор. Азыр бизде ажык жок. Бизде общий Кыргызстан тондура турган болсо бир азыр 1000 тоннага жетсе керек экен. Биз быйыл 200-250 тоннадай тондуруп. Ошондой турган. Анан азыр варенье заводдор бар, малина, ягода вообще бай мамлекеттер булар жанагы ден соолугун чыңдаш үчүн жанагындай смузилерди башкача нерселер спортсмендер ичип алып ошол нерселерге көп кол. Россия болсо жанагы коронавирус кезинде малина варенье жаман дефицит болду. Азыр суук болуп малина варенье дефицит болду. Малина балдар болуп туруп, малина варенье бар деп менден сурагандар. Кейинги слайд. Общий малина боюнча маалыматтарды берип турганда соолорго закында берсек, бул анын кооперативдер боюнча. Азыр бул жерде замакилдик аким жакшы айтып кетти. Мамлекет сиздер ошол көбүнчө жанагы 390 деген бар. 50% субсидиянын жерин өкмөттүн өзүнө өзү дагы 50% айыл чарба министрлиги алат. Ошону баардыгы иштетсин деп кооперативдерге беребиз деп алды. Сиздер ичинен айыл болуп же айыл өкмөт болуп биринчи очередь кооператив түзүш керек. Кооператив түзсөңөр кооперативдерге жер берилет, жеңилдетилген нациялар берилет, бюджет гранттар берилет. Не себепти? Себеби ошентип кооператив мамлекет өсүндүрөт. Элдердин макта объемга чыксын болот. Объем болгон жерде клиент келбей турат. Ошондо канчалык товар жокпуз ошончо. Азыр мына ноктатын алмаз көп, ошончо көбүнчө алмады жерде ноктатка чалышат. Ошон үчүн ягода дегенде дүйнө жүзү ягода дегенде Кыргызстанга көңүл бурушат. Азыр Кыргызстандын ягода өндүргөн эч ким билбейт. Дүйнөдөгү чоң мамлекеттер билбейт. Ягода кайсы мамлекетте өндүрүлөт. Алар сразу автоматически статистикада биринчи орунда Сербия турат, экинчи орунда Польша турат. Ошол жактардан издешет. А Кыргызстан али ошол список билишет. Биз ошондо бул билишкенден кийин анан бизге интерес. Эгер сиздер кооператив түзүп, азыр кооперативдер эмне себептен азыр ачылган кооперативдер иштей албай жатат. Кооперативдердин обороты жок. Оборот деген эмне? Сиздер өндүргөн товар Россияга сатылды, Казакстанга сатылды деген факт жок. Договор жок. Ал факт бизде бар. Сиздердин товарларды биз сатып атабыз. Менин бул малина компания макул деп атат. Мен ошол өзүм историям деп. Сиздердин историям ноль болот. Ошол үчүн мен ушул кооперативтерге жардам берейин деп аракет кылып атам. Сиздер кооператив түзүп, өзүнүн товар өндүрмөсөңөр дагы кооператив менен мени кошуп, ушул кооператив мына айтып атпайбы, 3 жылдык история болуш керек болот, могу жерде айтып атат. 3 жылдык история деген бул ошол сиздердин шотуңарда акча айланыш керек болот. Чет мамлекеттен акча түшүш керек болот. Ошондо чет мамлекет договор болуп, ошол өндүргөн товардан кетиш керек. Ошол процесс болмоюнча мамлекет акча бербейт, гранттарды бербейт. Ошондо мен жеңилдетип берейин деп атам. Менде договорлор көп. Любой фирма менен сиздердин кооперативге договор кылып коюп, товарыңыз жок болсо, эгер оборотун көп көрсөңөр, оборотун да 1 миллион, 2 миллиондук оборот. Быйыл ошондо быйыл эгер сиздер 2 миллион оборот кылып койсоңор, кийинки жылда 2 миллион оборот кылып койсоңор, 3-чү жылы сиздерге өкмөт мындай деп сурасаңар жерди. Канча гектар? 10 гектар жер мына сат. Эмне керек? USAID'ге барып туруп, биз ушундай кооператив экспортко ориентированный кооператив болгондуктан бизге клубника өндүрүп аттык эле, ошол клубниканын жерин корологонго зым керек болот. Же
көчөдөн алганга акча керек болот. Же ошол пленкасын алганга бизде каражат жетпейт, ошол жагын каржылап берип коюңар деп проект жаза турган болсоң, силерге грант бекер ошол пул берет. Ошондой процесс болушу керек. Аны беринче жизнь берет. Биз да башында ойлойбуз, мен ушундай азыр мамлекет акча берсе мен бизнесмен болуп кетем. Мамлекет качан процесс болмоюнча ишенбейт. Сен азыр кооператив ачып, мен азыр сразу кооператив ачып, любой грантка, любой банкка барсаң, силердин историяңа жок болгон анан кийин өтө шашпагыла. 5 жыл убакыт деле батыр өтпөйт. Ошон үчүн мындан даярдык. Мен дагы жаңы фирманы ачып атканда, менин историям жок. Эми качан историям болот дечи. Мына 2005 жыл уже история болуп калды. Ошондой келечекке азыркы жаштарга айтам, келечекке карап туруп, акырынан чак жасаш. Ошон үчүн кооперативдер мамлекеттин кылып аткан саясаты туура эле, бирок элге туура жеткире албайт. Сиз ушул нерсени кылсаңар жакшы. Мына бизде Аксай районунда жаңы жол деген айылдын уже кооператив түзүп, көчөткө заказ беришип, уже аракет согот. Мына кооперативдин бекемге сизди кошуп коюлу. Себеби азыр сиз кооператив ачып аткан болсоңуз, сиздин агроочулук мен ошол шот ачып, шотко акча түшүп, мен шотко сен акчаң түшүп, мен акчам түшүп. Мен ошол акчаны кайра өзүм алып, ошол оборот кылышым керек. Ошол банктан барып акча сыймай деп турган ошол договор кылганга менде полномочия болуш. Кызганбагыла сиз. Анан кийин берип койсо кооперативге иштеп кетет. Товарыңарды берип турсаң болду. Азыр жаңы жолдо ошондой болуп, жаңы жол айылдын ошентип кооперативге киргип уже ишти башташты. Алар алдыңкы кооперативдер болуп, Кудай буйруса жакын. 96-жылкы бала айылдын башчысы. Атайын ишке барып, эркекте ошол биздин айылдыкка барып чогуу сөйлөп, ушул тармакка кол алып, эл ишке кирмей, эл иш менен танышсак болбойт деп. Ошол жардамчылар барып, азыр кооперативин ачып, уже заказ берет. Кооператив боюнча ушул кооперативдин маанисин түшүнүңөр да турган. Эгер оборот болбосо, мамлекет акча бербейт. Силер кийинкиси бул нөмір 70 ассоциация. Биз жакында Ягодный ассоциация ачканбыз. Ягодный ассоциациянын төрагасы бул Виктор Таразиев болду, мурунку Айчара министр. Эмне себептен Таразиевди койдук? Анча-мынча Таразиев боюнча кичине ою жаман, себеби дегенде саясатка аралашканда кимдей дешти. Атамбаевдин жанында жүрүп калганы, Текебаевдин жанында жүрүп калганы. Бирок мен мамиле кылып, ал бала менен мен анын кандидаттыгын сунуштадым. Мамиле кылып ичи таза, Кыргызстан үчүн үйгө бала. Анан англис тилин билет, орус тилин билет, Айчара министрлигинде иштеп калган, международный фонддор менен иштеп калган. Ошол себептен ошол баланы коюп 2 жыл ушул ассоциацияны алдыра көбөйт. Ассоциацияга бардык ягода өстүргөн диққандар киргенге мүмкүнчүлүк бар. Болбоду айынан 100 сом төлөшөт, 12 сом төлөшөт. Ассоциациянын өзүнүн жабык группасы болот. Ошол группада маалыматтар берип турат. Кандай маалыматтар берип турат? Кыргызстан боюнча ягода кандай өнүгүп атат? Кандай жеңилдетилген кредиттер берип атат? Кандай гранттар берип атат? Кандай программалар жазып атат? Кандай мыйзамдарды өзгөртүп атат? Кандай көчөттөргө эч кимге тиешеси жок. Наука бул Айчарбага Голландия наука аркылуу Айчарба тарабынан өтүлөт. Биз да ошол наукага көңүл бурушубуз керек. Баягы барып аграрлык университеттин университеттерин көрүп келдим. Аларда чоң лабораториялар бар экен. Дыйкандарга моундай дарыларды колдонуңар, жердердин составын текшерип берейли, сууңардын составын текшерип берейли деп. Аларда бүт мүмкүнчүлүк бар, бирок эл билбейт, барбайт. Ошонун баарысын биз уюштурбасак, ошонун баарысын бириктирбесек, бул бизнес өнүкпөйт. Анан кийин моундай бизге Мухаммедке окшогон кыйын дыйкандарды дагы опыт алыш үчүн чет мамлекеттерге выставкаларга жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ассоциация аркылуу ошондой турларды уюштурсак болот. Международный выставкаларга барып келгенге шанс болот. Өзүнүн жанынан эмес, бул биз
Биздин ушундай декандар өздөрүнүн билим деңгээлин жогорулатыш үчүн ушундай мамлекетке барыш керек болуп атат, жардамдар керек деп международный фонддорго кайрылса спокойно каржылап берет университет. А болмоду бизде ошо официалдуу түрдө юридикалык кайрыла турган мекеме жок болот. А ассоциациянын директору деген депутат деген сөз.